Bismillahirrahmanirrahim. Иншаллах бүгін Бақыттың үрені аттуу китепти окуп баштадым. Өзім оқығанша сіздер менен дагы бөлүшүп кетүүнү туура көрдүм. Бақыттың үрені 40 хадис жана анын түшүндүрмөсү. Алгы сөз. Оболу ааламдардын жаратуучусу жана тарбиячысы Аллах Таалага эсепсиз мактоолорду айтамын. Анын акыркы сүйүктүү пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламге, анын үй бүлөсүнө, кутман сахабаларына жана анын жолун жолдогон бардык момун мусулмандарга Алланын тынчтыгын, берекесин жана ырайымын тилеймин. Пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Менин сөзүмдү угуп, аны түшүнүп жана башкаларга укканындай кылып жеткирген кишинин жүзүн нурдуу болсун деген хадисине таянып, Алладан сооп үмүт кылып, колуңуздардагы Бакыттын үрөнү 40 хадис жана анын түшүндүрмөсү аттуу китепти жарыкка чыгардык. Бул хадистердин бир бөлүгүн, башкача айтканда 26 хадисти имам Абу Амр ибн Салах окуучуларына айтып берген. Ибн Салах бул хадистерди ахадису куллия деп атаган. Бир канча мезгил өткөн соң имам Навави, ага Алла ырайым кылсын, бул хадистерге 16 хадисти кошуп, жыйынтыгында 42 хадис эмгегин даярдап, 40 хадис деп атаган. Бул китепте ондогон түшүндүрмөлөр жазылган. Биз ушул түшүндүрмөлөрдүн эң мыктысы деп таанылган урматтуу устазым доктор Мустафа Буга менен доктор Мухиддин Мисту даярдаган Аль-Вафи аттуу эмгегин кыргыз тилине которуп даярдадык. Китепте мусулмандын дүйнө жана акыретте бактылуу болуусуна шарт түзө турган, маани маңыздуу, жашоодо туура багыт көрсөтө турган зарыл хадистер топтолгондуктан китептин кыргызча аталышын Бакыттын үрөнү деп атадык. Китеп диний окуу жайлардын башталгыч курстарынын студенттерине окуу курал катары пайдалануу үчүн даярдалды. Ошондой эле жалпы китеп сүйүүчү окурмандар да китептин көп пайда ала алат деп ишенебиз. Анткени имам Навави, ага Алла ырайым кылсын, 40 хадис деген хадис жыйнагына диндин негизине, ишенимге, ибадатка, адеп ахлакка, мамилеге, кыскасы мусулмандын дүйнө акыретте бактылуу болуусуна жол көрсөткөн түрдүү тармактагы хадистерди киргизген. Китепти которуп басмага даярдаган Киунун шарият кафедрасынын мугалимдерине терең ыраазычылык билдиремин. Мындан аркы иштерине ийгилик каалаймын. Киунун шарият кафедрасынын жетекчиси Шер Мухаммад Акматжан уулу, 24 май 2020 жыл, Бишкек шаары. Имам Нававинин кириш сөзү. Ааламдардын жаратуучусу Аллах Таалага мактоолор болсун. Ал асман жердин жана бардык макулуктардын роббиси, башкаруучусу. Ал адамдарды туура жолго баштоо үчүн жана динден эреже мыйзамдарын ачык, айкын далилдер менен түшүндүрүү үчүн элчилерди жиберген. Алланын бардык жакшылыктарына шүгүр кылып, ага мактоо айтып, андан жардам сураймын. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Алланын элчиси, пайгамбары, сүйүктүүсү, досу жана макулуктардын эң абзели экендигине ыйман келтиремин жана күбөлүк беремин. Ал керемети улам ачылып, улам уланып турган улуу Куран жана туура жолго баштоочуларга жарык нурун чачкан сүннөт менен сыйланган. Ага башка пайгамбарларга, элчилерге, алардын үй бүлөсүнө жана бардык салих адамдарга Алланын саламы, тынчтыгы, берекеси болсун. Али ибн Абу Талиб, Абдулла ибн Масуд, Муаз ибн Джабал, Абу Дарда, Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Аббас, Анас ибн Малик, Абу Хурайра жана Абу Саид Худриден аларга Алла ыраазы болсун көптөгөн жолдор жана түрдүү айтымдар аркылуу пайгамбарыбыздын, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, үммөтүмдүн ичинен ким дин иштери тууралуу 40 хадис жаттаса, кыямат күнү Алла Таала
аны алымдардын жана факихтердин арасында тирилтет деген хадиси айтылган. Дагы бир айтымда Алла Таала аны факих алым кылып тирилтет деп айтылса, Абу Дарданын айтуусунда кыямат күнү ага күбө жана шапаатчы болом. Ибн Масуддун айтуусунда ага бейиштин каалаган эшигинен кир деп айтылат. Ибн Умардын айтуусунда аламдардын арасында жазылат, шахидтердин катарында тирилтет деп айтылган. Хадис алымдары бир пикирден бул хадистер көптөгөн айтымдар аркылуу келсе деле анын даиф, ишенимдүү эмес деп айтышкан. Алымдар бул бөлүм тууралуу көптөгөн китептерди жазышкан. Алардын көч башында Абдулла ибн Мубарак, андан кийин Мухаммад ибн Аслам ат-Туси, андан кийин Хасан ибн Суфьян ан-Насаи, андан кийин Абу Бакр аль-Ажури, андан кийин Абу Бакр Мухаммад ибн Ибрахим аль-Асфахани, андан кийин Дарукутни, андан кийин Хаким, андан кийин Абу Нуайм, андан кийин Абу Абдурахман Сулами, андан кийин Абу Саид Малини, андан кийин Абу Усман Собуни, андан кийин Абдулла ибн Мухаммад Ансари, андан кийин Абу Бакр Байхаки жана башка бир топ алды кийин өткөн алымдар бар. Мен дагы жогорудагы алымдар сыяктуу 40 хадис жыйноого ниеттенип, Алла Таалага истихара кылып, жакшы чечкиндүүлүк тиледим. Алымдар амалдардын фазилет артыкчылыгын жеткирүүдө даиф хадистерди колдонууга болорун бир ооздон айтышкан. Ошого карабастан мен бул ишимди жогорудагы даиф хадиске таянбай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул жерде тургандар, бул жерде жокторго жеткирсин, менин сөзүмдү угуп, аны түшүнүп, жана башкаларга укканындай кылып жеткирген кишинин жүзүн Аллах Таала нурдуу кылсын деген ишенимдүү хадистерге таянып баштадым. Дагы бир айта кетчү сөз, алымдардын кээси дин негизине тиешелүү 40 хадисти топтосо, кээси адеп ахлак, кээси жихад, кээси дүйнө рахатынан баш тартуу тууралуу хадистерди топтогон. Алардын баарынын жакшы ниеттерин Аллах Таала кабыл кылып, аларга ыраазы болсун. Мен болсо 40 хадис топтомуна жогоруда айтылгандардын баарынан терип киргизүүнү эп көрдүм. Бул жыйнакка диндин маанилүү эрежелерин, алымдар айткандай диндин өзөгүн, диндин тең жарымын, 3/1 камтыган хадистер топтолду. Анан да бул жыйнакка жалаң ишенимдүү хадистерди топтоого аракет кылып, көбүнчө Имам Бухари жана Имам Муслим жазып калтырган хадистерди киргиздим. Ошондой эле хадистерди оңой жаттоо жана баарына пайдалуу болуусу үчүн айтып өткөрүүчүлөрдүн тизмегин, санатын алып салып, сахабанын гана атын калтырдым. Бул хадистер диндеги эң маанилүү маселелерди жана ибадаттардын өзөгүн камтыгандыгы үчүн буларды ар бир акыретине кам көргөн мусулмандын билүүсү зарыл деп эсептеймин. Алла Таалага таянып, көмөк жардам сураймын. Ага мактоолор жана шүгүрлөр болсун.